Ташиев Садыр Жапаров элдин ыраазычылыгы менен кетишибиз керек деп айтат. Биздин дагы бийлигибиздин мөөнөтү бүтөт. Анан кийин элдин алдында биздин жүзүбүз жарык болушу керек. Бул тууралуу УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев билдирди. Президентибиз бизди бийликке эл алып келген. Элдин рахматы менен кетишибиз керек деп айтат. Биздин да мөөнөтүбүз бүтөт. Өмүр, кызмат, бийликтин даягы бар. Биз да кетебиз. Мамлекетибиз тартиптүү. Алдыга өнөөгө тургандай болуп калышы керек. Ошол үчүн күнү түнү иштеп жатабыз, деди төрага. Айдоочу абайла. Бишкекте жол кырсыгынан айдоочу каза болуп, жанындагы кыз оор жаракат алды. Бишкекте жакын аймакта орун алган жол кырсыгынан бир айдоочу каза болуп, бир кыз ооруканага жеткирилди. Бул тууралуу Чүй облустук жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгы билдирет. Кырсык 27-июнда саат болжол менен 2:30да Люксембург айылында болгон. 2002-жылы туулган жаран Lexus унаасын айдап чыгып, чыгыштан батышка карай бара жаткан. Ушул эле багытта 1998-жылы туулган жаран айдаган Deo Nexia унаасы жүрүп, анда бир жүргүнчү кыз да болгон. Кырсыктан Deo Nexia'нын айдоочусу ошол жерде каза тапкан. Жүргүнчү кыз оор жаракат алып, Ысык Ата райондук ооруканасынын жандандыруу бөлүмүнө жаткырылган. Базар Коргондо жүрөк күйүүшүн алган окуя катталганы айтылууда. Милиция эмне дейт? Социалдык тармактарда Базар Коргондо кичинекей кыз өгөй атасы тарабынан зордукталып, каза тапканын жазып, сүрөт менен бөлүшүп жатышат. Бул боюнча Жалал Абад ОИПке кайрылганыбызда бул окуя боюнча тергөөнүн купуялуулугу боюнча маалымат бере албайбыз дешти. Булак Селепкежи. Айып пул каралган. Эртеңден баштап өлкөдө электрондук тамекини колдонууга жана сатууга тыюу салынат. Эртең 1-июлдан тарта электрондук тамекини колдонууга жана сатууга тыюу салынган мыйзам күчүнө кирет. Электрондук чылымга тыюу салуу сунуш өткөн жылы февралда коомдук талкууга коюлган. Мыйзам 23-октябрында жогорку кеңеш тарабынан кабыл алынган. Документтин авторлору депутаттар Алишер Козуев, Шайырбек Ташиев. Ал эми өлкө башчысы Садыр Жапаров мыйзамга бир айдан кийин 22-ноябрда кол койду. Колдонгондорго жеке жактарга 10 000 сом, юридикалык жактарга 60 000 сом айып салынат. Ал иманын саткандарга жеке жактарга 20 000 сом, юридикалык жактарга 65 000 сом айып каралган. Электрондук тамекини олуттуу өлчөмдө ташып келгендер 2 айдан 1 жылга чейин түзөтүү жумуштарына тартылат. Же 1 жылга чейин белгилүү бир иш жүргүзүү укугунан ажыроо менен 100-120 000 сом айыпка жыгылат. Ири же өзгөчө ири өлчөмдө жасалган ошол эле жосун үчүн 150-200 000 сомго чейин айып салынат. Же 2 жылга чейин белгилүү бир иш жүргүзүү укугунан ажыроо менен 1-2 жылга эркинен ажыратылат. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим. Мен Кубанычбек кызы Кымбат. Мындан алдында сиздерден жардам сурап кайрылган элем. Улум Мухаммад азыркы учурда 4 жашта. Мындан 3 жыл мурун жол кырсыгынан улам башынан оор жарат алып, баса албай калган. Бизге дагы $5,000 ашык каражаты жетпей турууда. Сумма врачтар тарабынан өзгөрүлгөн үчүн сиздерден жардам сурап кайрылдык элек. Мындан операциясына жардам кылып кетиңиздер. Сиздерден суранчу Алланын ыраазычылыгы үчүн. Баланын бир жери ооруса, эненин жүрөгү ооруйт дейт. Ушу балам дагы көптүн катарында басып кетишин каалаймын. Мындан алдында ошончо жардам берип келиңиздер. Берген жардамыңыздарга Аллах таалам ыраазы болсун. Азыркы учурда бизге 5 сом, 10 сом болсо да аябай чоң жардам болууда. Баламдын басуусуна себепкер болуп коюңуздар. Жардамга колун сунам деген мусулман бир туугандар реквизит номерлер Мбанк кымбат К деп чыгат. 3197 аягы. Ошол эле номерде деньги бар, баланс кылып салам дегендерге. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк бар. Самаган деп чыгат. 0600. Өзүмдүн энем азыркы учурда Россия өлкөсүндө мигрант болуп иштеп жүрүүдө. Жардамыңыздардан Аллах таала ыраазы болсун. Буга чейинки жардамдарыңызды дагы алып жатабыз. Суу түтүгүндө агып, ойноп жатып, такалып калган 2 бала куткарылды. Жай мезгилинин ысыгында суу түтүгүнөн агып, ойноп жатып, 2 бала түтүктүн ичине кирип кетип, кайра чыга албай калган. Окуяны ошол малда жергиликтүү тургундар байкап калып, балдарды суу түтүгүнүн ичинен өздөрү кирип чыгарып алышкан. Балдардын өмүрүнө коркунуч жаралган эмес. Азырынча бул окуя кайсыл аймакта болгону тактала элек. Окуя боюнча кошумча маалыматтар такталып жатат. Бишкектин вице-мэри Талайбек Байгазиев опузалап алган акчасын кайтаруу учурунда кармалды. 27-июнда опузалап пара талап кылуу фактысы боюнча козголгон кылмыш ишинин алкагында мурда алынган $35,000 бир бөлүгүн кайтарып берип жатып, Бишкек шаарынын вице-мэри Талайбек Байгазиев кармалып, убактылуу кармоочу жайына киргизилди. УКМКнын маалымат борбору билдиргендей, ал көрсөтүлгөн акчаны Бишкек ЖЭВин реконструкциялоо боюнча инвестициялык долбоордун алкагында талап кылган, бирок бийлик өкүлү акчаны алгандан кийин
ар кандай себептерге таянып мурда инвестор менен жетишилген макулдашууларды аткаруудан качкан. Учурда кылмышка тиешеси бар башка адамдарды аныктоо жана кылмыш жоопкерчилигине тартуу боюнча иштер жүрүп жатат. Ойногонуңарды көрбөйүн. Ташиев эмгек өргүсүнө чыкчу жетекчилерге кайрылды. УКМКнын башчысы Камчыбек Ташиев Чаткал районуна болгон эч сапардын алкагында өлкөдөгү бардык мамлекеттик кызматтардын жетекчилерине кайрылып эскертүү берди. Анын айтымында элдин жүгүн алган жооптуу адамдар эс алууну билбей иштеши керек. Ишемби жекшемби деген нерсе болбош керек бизде. Айрыкча мамлекеттик органдардын жетекчилери бир өңүр эмгек өргүүгө чыгып тоодо, ысык көлдө же чет өлкөдө ойноп жүргөнүңөрдү көрбөйүн. Мен аны тез эле билип алам. Билинип калса анда дароо жумуштан кетесиңер жана жоопкерчиликке тартыласыңар, деди Ташиев.